Qana eng kichinakay. Eng kichinakay qana? Ha, ta, eng kichinakaydan. Assalomu alaykum deb, mana 9 balalı taşta keyiplerinde oturabız. Eng kichinakaydan başlayalım. Bunun adı kim? Ulanbek. Kim? Ulanbek. Ulanbek. Andan keyingisi kim? Anna. Sen kimsin? Anaya. Anna. Andan keyingisi? Anayın? Ayida. Ayda. Andan keyin? Tak. Nursultan. Andan Nursultan eken ha? Nursultan. Andan keyin? Aycan. Aycan. Tak. Aycan jönünde başlayız qana. Aycan jönünde aytıp ber. Sezbek sen özün aytıp ber. Aycan kızımız bizden sınıftangan kızımız. Aycan'la bugün günde Aziyanın şahmat boyunca 3 joluk çempionu. Kırgızistan'ın tarafında, şahmat tarafında iş salganız. Bizde şu Kırgızistan'ın tarafında şahmat jatında kız gelinler arasında, kızlar arasından Aziyanın alılek bolçu. Anday bayağı iyilik jarılek bolçu da. Mına oşonu Kudayım buyursam nake Aycan iş salıp Aziyanın klasika türüne, şahmatın klasika türüne Aziyanın şu altın baygesini bağladık geldi. Bir emes 3 joluk çempion. Kırgızistan qancha çempionu? Kırgızistan'dan 5 joluk çempion. 5 joluk çempionu. Bu yıl çempion boldu. Jakında da çempionat boldu. Oşo menen 5-nji joluk çempion boldu. Anday Nursultan'ın ake bu jerde bizdin. Canla emda jaşına qarap ketip tutabız. Ana Nazira'nı ayt. Nazira da şahmatta bir toп алгылыктуу ийгиликтер жаратып жүрөт. 5 жашында Азияга тандоо турунда жеңүүчү болгон. Андан 7 жашында Азиянын тандоо турунда жеңүүчү болду. Бирок экөөнү тең баягы каражатка байланыштуу бара албай калган да. Эгер барганда ошо Назира кызым деле Айжандай болуп Азияны утуп келет беле деп мына мен бүгүнкү күнгө чейин ошого эме кылып жүрөм ичиме. Жакшы ийгиликтер бар, мектепте жакшы окуйт. Дзюдоистка. Ооба, спорттун дзюдо түрү менен машыгат. Ал жактан да Кудайым буйрса жакшы ишенем кызыма. Келечекте жакшы алгылыктуу ийгиликтер жаратат деп. Андан кийинки Алмаз. Алмаз болсо мына мектепте биздин ошо улуттук компьютердик гимназияда 11 классты бүтүп атат буюрса. Азыр мына бүгүн жанагы азыр ушул бүгүнкү күндөрдө тестке даярданып атат. ОРТга. Азыр ошо сервизде отурган ошондон да аттуу ой базып кандай кылып тапшырам деп, жакшы тапшырам деген ниети бар Кудайым буйрса. Ошо ОРТга даярдыктар болуп атат. Бул Алмаз канча жолук чемпион? Алмаз Кыргызстандын 6 жолку чемпиону, Азиянын призеру. 7 жашында барып, Индиянын Нью-Дели шаарында ошол биздин үй-бүлөнүн ичинде эң алгачкы эл аралык деңгээлдеги ошол жанагы коло байгени алып келген уулум ушул Алмаз. Биздин үй-бүлөдө баягы жол баштоочу да. Эл аралык турнирде ошол Индиядан Нью-Делиден ошо биринчи жолу ушул Алмаз барып алып келген. Анан башталды, мына Нурсултан уктап баратат. Нурсултан жөнүндө да айтып берип коюм. Бул учурда уктап калчы. Азыр уктайт. Азыр тренировкадан кичине чарчап келип, уйкусу келип, уктай турган учур болуп калды, детский время бүткөндө. Уктап калыш керек эмче. Бул азыр Мейланда кир уктай бер. Нурсултан. Экинчи класс. Кир уктай бер, бул экинчи класске. Жакшы, мектебинде жакшы тентек. Жакшы алдыңкы окуучулар. Ооба. Так, бирөө мына жака кирип кетти да, мейлиби? Уланбек мына сустоласта кирип кетти. Так, кимге келдик? Руслан. Руслан болсо мына биздин Кыргызстандын шахматынын жүзү деп койсок болот, лицосу. Ошо Кыргызстандын шахмат тарыхында Руслан да ошо Азиянын 3 жолку алтын байгесин уткан жигит. Кыргызстандын шахмат тарыхында эң жаш спорт чеберине талапкерликти 8 жашында толтурган, 8 жашка чыгар эгинде толтурду спортчу. Спорт чеберине талапкерликти ошо 8 жашында толтурду, 13 жашында спорт чеберин толтурду. Кудай буйрса, азыр эми ошо спорттун эл аралык даражадагы чеберчилигин толтурам деп аракет кылып жүрөт. Жакшы оймактар бар, Кудайым буйрса. Мен балдарыма дайым айтам, эң негизгиси адам болгула, чыныгы, татыктуу инсан болгула дейм. Кудай буйрса мен балам менен, Руслан балам менен сыймыктанам. Кыргызстандын жерегин
bir kança jolu, böyle jolu ayağında böyle jolu jelbiretdi. Gümüş baygeleri var, 4 jolu uttu Aziyanı. Kolo baygesi var 20 yaşka çeyin, Aziyada 20 yaşka çeyin kolo baygen nezi olgan. Kırgızstandın 12 jolku çempionu. Buyursa gelecekte jakşı ulanlar var, öylөр var. Andayan Arzubek eң ulum. Eң ulum, anan eң suluum. Arzubek бүгүнкү күндө Kreativ Talim деген бизде жакшы мектеп бар Кыргызстанда, сыймыктана турган эң жакшы мектеп. Ошо Kreativ Talimде булар ошо эксперименталдык кылышты. Ошо шахматты предметтик сабак кылып киргизген да Kreativ Talim мектеби. Ошо жерде мугалим болуп иштеп атат. Бир жагынан тренер, бир жагынан машык кылуучу, бир жагынан азыр Юр Академиянын 3-курсунда окуп атат. Адвокатура жагында. Жакшы окуулар жакшы болот. Бир жагынан мектепте иштеп, бир жагынан окуп жетишип атканына ыраазы болом. Мен өзүмдүн студенттик күндөрүмдү эстейм да элестетем. Бизде ошо студенттик күндөрдө ошо 91-92 жылдарга туура келди. Бир жагынан иштеп, тытынып, бир жагынан окуп, ошентип анан кийин студент болдук да, ошол күндөр өттү эле. Анан Кыргызстандын 4 жолку мына улан олимпиадага катышып жүрөт. Уланды чыгарсаң? Уланбек болсо тентек ал эң кичинекей ичине. Улан чакырсаң? Үйдүн эркеси. Биздин атаманыбыз улан жөнүндө да өзгөчө айтып коелу. Кел улан. Мына столдун астынан чыкты. Биздин үйдүн улан жөнүндө айтып кой. Биздин үйдүн билерманы ушул Уланбек. Эгизбаев. Үйдүн эркеси Уланбек Эгизбаевдин атынан коюлган. Ооба. Улан Эгизбаев өзү тосуп алды беле? Улан Эгизбаев ошо биздин ошо Уланбек төрөлүп ошо эмеден ошо төрөтканадан чыгып атканда өзү келип тартып кеткен. Бир жакшы ниети бар эле. Ал жигит биздин ошол биздин үй бүлө жөнүндө бир жакшы бир сюжет тартам, байке сиздерди бир үлгүлүү үй бүлө катары бир көрсөтөм. Жакшы бир сюжет даярдайм деп жүргөн, тилегине жетпей калды тилек каршынан. Ошондо Уланбекти ошо төрөлгөндө барып ошо тартып, анан ошо Уланбектин Эгизбаевдин ошо урматына атын Уланбек деп ырымдап койдум эле. Аябай шок экен, Ооба, шок ошо. Уланбек деги эмесинде болуп. Эми Байбичең жөнүндө. Байбичең болсо Жумгалдын 3-чү сулуусу. Ооба, Жумгалдын 3-чү сулуусу. Байбичең аябагандай айта берсе өзүнчө бир китеп, роман. Аябай ыраазымын. Себеби дегенде балдарга камкор эне. Анан кийин мына ушунча баланы табабым башым дебей. Негизи спортто алгылыктуу ийгилик жаратыш үчүн спортчу. Үйдө шарт жакшы болуш керек да. Ошонун багы кирпигине чаң жогузбай, жакасын кирдетпей, курсагын ачырбай, жашынакай кылып, күлүп чайнап тосуп алып, кайра күлүп чайнап жашынак болуп, жакшы маанай менен узатып турган бул өзгөчө ошол үйдө ошол аял затынан көбүрөөк көз каранды. Анан бул жагынан алып келгенде мен жубайым ушу балдардын ушул жерде ушунча эмгектери, ушунча жашынакай ийгиликтеринин эң эле негизги бөлүгү ушул жубайымдын немеси деп мен эсептейм, эмгеги деп. Мен эми мындай эле баягы чын-чынына келгенде мен жубайымдын эмгегин өзгөчө баалайм. Жубайым аябагандай терең ыраазычылык билдирип кеттим деп ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин ошо үй бүлөбүз менен жакшы ийгиликтердин артында ушул киши турат да, көчөгөнүн артында. Биз баягы көчөдө эле кыйын болуп жүрүп атпайлыбы? Негизинен ушу жубайымдын немеси ролу чоң. Мына Анара деген кызым айтып кеттим Анара. Красавица, өзү аябай эме жапакеч. Атасына тим эле чаңбай көчөдөн келатканда тозуп алып, аябай эме кылып турат. Күйүмдүү бир тууган Айда кызым да мынакей. Аябагандай тууганчыл, боорукер аябай кыз, жапакеч кыз. Буюрса булар эми Айда эмки жылы барат, даярданып атат, окуганды, жазганды билет, эсептерди чыгарат. Жадыбалды жаттап койгон. Дайым берсе. Ошол үй бүлө менен тааныштырып кетсем. Жакшы. Ошо. Bizler сыймыктанабыз силер менен. Арзыбек, давай, тренер сүйлө. Seni kim tartkan? Kimisi жақсы sözüm ver. Ruslan. Ruslan sözüm ver. Ruslan Rusça söylüyor, Kırgızca söylüyor. Rusça Anglizce de söylüyor, bro. Kırgızca da söylüyor ne? Memleketlik dili üstünde. Demek sıyla hurmatlaydı da. Ruslan, davay. Mekendeşlerge kalon aytıp koy.
Bizim nübülemen tanıştığına biz şahmatda oynayan nübülelerimiz Kırgızstanda ne demek şahmat oynuyorlar, sportnaya maşıklar. Молодец. Эми сезбек өзүң жыйынтыктап айтып кой. Эл жак жубак болду. Нурсултан уктап кетип атат. Эми мынайым багы сизге дагы биз ыраазычылык билдиребиз үй-бүлөбүз менен. Себеби дегенде дайыма биздин баягы жакшыбызды ташырып, дайыма даңазалап, биз жөнүндө баягы коомчулукка маалымат берип келесиз дайыма. Сиздин постторуңузду окуп, көпчүлүгү ушул Кыргызстанда бизди көпчүлүгү ошо сиздин постторуңуз аркылуу таанып, анан кийин айтып калышат. Ошон үчүн сизге дагы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен ыраазычылыгымды билдирем. Дайыма ушул адамдардын жакшы жагын даңазалап, ушу дайыма жакшы адамдардын бир жакшысын чыгарып жүргөн жакшы блогерлерденсиз, жакшы журналисттерденсиз. Анан эми мындай жыйынтыктап айтсам, мынакей эртең бүрсү күнү биздин өлкөбүз үчүн, элибиз үчүн аябагандай бир олуттуу, бир өзгөчө бир күн болуп атат. Жергиликтүү кеңештерди шайлоо күнү, ошо менен эле катар мына референдум аябагандай маанилүү окуялардан деп мен эсептейм. Ушу жерден ушул жалпы досторумду, жалпы мекендештеримди активдүүлүккө чакырам. Себеби дегенде биздин өлкөбүздүн тагдыры, эртеңки келечеги ошол биздин ошол эртеңки бир сүйүнкү ошо шайлоочуларыбыздан аябагандай көз каранды. Бизде эми Кыргызстанда баягы шайлоо боюнча көптөгөн маселелер, мына ошо шайлоо боюнча аябагандай көп тарыхый окуялар болуп өттү. Мен элибизди чакырып кетмекчимин. Баягы чын жүрөктөрү менен таза акыйкат өздөрүнүн баягы жүрөктөрүнө жаккан партиялардын, ошолордун баягы партиялардын жанагындай өзлөрүнүн бир жашоодогу ролуна, ошолордун жакшы программаларына карап, ошолордун арасында кандай адамдар келатат, калкка кызмат кыла турган таза адамдар келатабы, мына ошолорго маани берип, бир жакшы калыс шайлап алса деп чакырып кетмекчимин. Жалпы ушу мекендештеримди бүрсү күнү боло турган, жалпы ушу республика боюнча болот. Анткени мына Бишкек шаарында мына болгон атат. Активдүүлүккө чакырам, өздөрүнүн жарандык позицияларын барып билдирип, ушу жакшы активдүү катышып берүүлөрүнө чакырып таштап кетмекчимин. Өзүм жөнүндө айтсам, өзүм ишеним партиясынан ошо катарында, ишеним саясий партиясынын катарында талапкер болуп кетип атам шаардык кеңешке. Кудайым буйруса, элдин таянычына аябай ишенип турам. Себеби биздин партиябыз жөнөкөй партия. Чыныгы жаштардан, профессионалдардан түзүлгөн партия. Келечеги аябай кең партия. Программаларыбызды, үгүттөө иштерин элдерге болушунча жеткирдик. Бүгүн мына жыйынтыктадык үгүттөө иштерибизди. Эми буйруса ишенебиз, элибиз туура тандоо кылат деген жакшы ойдобуз. Эл ошо жалпы элибиз өздөрүнүн жүрөгүнө туура келген, өздөрүнүн жүрөгүнө жактырган, ошо программаларын жактырган партияларды шайлап, өзлөрүнүн ошо туура тандоосун жасайт деген терең ишеничтемин. Баардык замандаштарымды бүрсү күнкү бүт республикабыз боюнча боло турган шайлоого активдүү катышууга чакырам. Ар бир ошол 18ге толгон шайлоого укуктуу жарандарыбыз өздөрүнүн жарандык позициясын көрсөтүп кетет деп мен аябай терең ишеничтемин. Сизге да чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Урматтуу мекендештер, күнүңөр бейпил болсун. Асманыбыз ачык, жерибиз тынч болсун. Мына Нурсултан, давай. Түнүңөр бейпил болсун де. Уктап кетип атат. Мейли, түнүңөр бейпил болсун, Кана анар айтып кой. Түнүңүздөр бейпил болсун деп колуңду көрсөтпөйүн. Айжан айтып кой, айтып кой. Түнүңүздөр бейпил болсун. Азамат. Рахмат. Рахмат. Сизге да рахмат чоң.